Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, жалпы жумурай журт. Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Оштогу Курманжан Датка көчөсү менен Алишер Набай көчөсүнүн кесилишкен жайындабыз. Сиздерге ушул учурда Оштогу Алишер Набай көчөсү кеңейтилип, ага асфальт басылып жаткан иштерди көрсөтүп берейин деп чечтим. Буюрса, азыр иштин жүрүшүнө карап 5 деген бааны берип атам да. Анткени өтө сапаттуу куюлуп жатат, асфальт басылып атат. Бул эмне үчүн акырын иштеп атат десеңиздер, биринчиден жолдун эки четин кеңейткенге дагы көп убакыт кетти. Анан суу түтүкчөлөрү, канализация түтүкчөлөрү бүт бардыгы биротоло алмаштырылып, жылдырылып, ушундай иш-чаралар, иш аракеттери жүрүп жаткандыгына байланыштуу бир аз жайыраак жүрүп атат. Ошондой болсо дагы күнү түнү эмгектенип атканын көрүп атабыз. Бул жерден чоң арык алып өтүлгөн. Буга чейин эле бир карыштай асфальт басылган экен. Эми ушунун үстүнөн дагы бир карыштай асфальт төшөлүп жатат. Болгондо дагы өзгөчө технология менен. Мына Ош гүлдөп атат, Ош күндөн күнгө өнүгүп атат, айтор кыскасын айтканда иш болуп атат да. Азыр эми бул жердегилерден сурасам, бир экөөсү буга чейин ошо блогерлер келип, бир аз TikTok, Instagramдарга жайылып кеткендигине уялып атат. Анан расмий өзүнүн ошо прорабы азырынча башка жерде экен. Тиги жакта иштеп атат дейт. Көзөмөлдөп атат. Ал жакта болсо, мына ушундай жарылып кетпестик үчүн ушундай нерсе торчо кадалып, анын үстүнөн анан кийин ушундай тиги сиздер көрүп тургандай асфальт басылып атат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Мына ушул торчонун астында биринчи слой бар деди, тиги жакта. Бул жак болсо трамбовка болгон. Ушунун үстүнөн асфальт басылып атат. Бунун үстүнөн дагы асфальт басылат экен. Берсе. Жакшы. Assalamu alaikum. Кандай ден соолук иштер жакшыбы? Могул азыр асфальт ушунун үстүнөн дагы бир слой басылабы, басылбайбы? Басылат. Эки слой болуп кетет. Ортолук 3 слой болуп атат, экичеге 2 слой болуп атат. Эмненин себебинен? Негизи ошондой куюлат. 2 слой. Эки четине жаңыдан кошулду да, туурабы? Жол кеңейтилгендигине байланыштуу. Канча күндө бүтөбүз деп атат? 10-15 күндө бүтөбүз деп атат буюрса. Демек 31 августка чейин бүтөт. 31 августка чейин бүтөт. Жолдун узундугу канча? Узундугу 2 километрдей чыгабы? 2 километрдей чыгып калат. 2,5-3 километрге жакын. Күнү түнү иштеп атасыңарбы же түнү эс алып атасыңарбы? Жок, түнү саат 4-4:30 чейин иш болуп атат. Болгон күндөрү. Ооба, түнү. Түнү. Түнкү 4-кө чейин. Түнү менен, ооба. Уктап айтат экенсиңер да? Уйку жок. Уйку жок. Жакшы, иштерге ийгилик. Буюрса өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Кадимкидей сапаттуу жасагыла деген тапшырма берилиптир. Албетте ошого жараша сапаттуу жасап жатышат. Мунун үстүнөн дагы бир слой берилет экен. Элестетип атасыздарбы? Ушунун үстүнөн дагы бир слой басылат экен, 7 сантиметр. Бул азыр дагы ушу 7 же 9 сантиметр чыгат болжолдуу. Жакшы. Техникалардын тизилип турганын караңыздар. Бардыгы өз-өзүнүн ишинде. Буга чейин бул жака бир тилке, бул жака бир тилке, бир багытта бир машина, ал жактан бер тарапка бир машина келе турган, бата турган деңгээлдүү жол болгон. Келгиле деп чакырып атат. Кайсыларды чакырып атат? Буюрса. Асфальт ошончо битум. Жолдун чети тротуар болот, кенен тротуар болот экен. Электр энергиясы өзүңүздөр көрүп турасыздар, чубалгылары бүт бардыгы жылган, мамчалары менен кошо Ош мамлекеттик университетинен буюрса
жатаканасы, 1-чи, 2-чи, 3-чү жатаканасы. Сону не? İstesең ушундай иште. Жол кылсаң ушундай жол кыл. Эми туура азыр сын пикирлерди айтышыңыздар мүмкүн. Ош шаарындагы бир катар жолдорду көрдүк, оюлуп кетти, тытылып кетти, андай мындай. Бул деле ошол жолдордун бири да дешиңиздер мүмкүн. Жок. Азыр асфальттын слоюну көрсөтүп эле бердим го сиздерге. Кандай болуп атат экен? Көрдүңүздөрбү асфальттын калыңдыгын? Мындан кийин дагы слой берилет. Дагы бир слой берилет экен, басылат экен. Ошол жакшы каалоо тилектериңиздерди айтып жазып коюңуздар буюрса. Ассаламу алейкум. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар.